Жол боюнда таанышы менен баарлашып турган Бакай жолдон өтүп бараткан аксакалды байкады. Байкады дагы ушунчалык кубанып кетти. Анткени ал Бакай тааныган инсан болчу. Барып учурашты. Аксакал Бакайды тааныган жок, бирок Бакай аны эң сонун таанып турган. Бул экөөнүн тагдыры танапташ. Кандайча ошол тагдыр танапташ болгон болчу. Мындан көп жыл илгери Бакай окуган мектепке бир жаңы мугалим келген. Аты Азамат болчу. Ал сабакка кирип, өзүнүн темасын түшүндүрүп, ар бир бала менен таанышып, ошондон кийин үй тапшырмасы сурай баштаган. Андан сураган, мындан сураган, жооп бергендер жооп берген, мыкты окугандар андан да мыкты жооп берген. Бир убакта ал Бакайды ордунан тургузуп суроо берген. Ошо мезгилде классташтар абдан каткырып, мазактап күлүшкөн. Анткени Бакай эч убакта демилгелүү, кол көтөрүп жооп берген активдүү окуучулардын катарында эмес эле. Ал дайыма бурчта тынч отура берчү. Мугалимдер суроо сураса деле оозунан кеп чыкчу эмес. Өзү ар жагынан ошондой тартынчаак болчу. Ичинен мокок эле, уялчаак эле. Ошон үчүн ал суралган мезгилде классташтары мазактап, шылдыңдап күлүп турган кербез эле. Мугалим муну байкады дагы эч кимге эчтеме дебестен акырын Бакайга жылуу тиктеп, жылмая күлүп, отура бер деген ишараны кылды. Ошентип сабакты аяктады. Ошол күндүн эң акыркы сабагы ошол Азамат агайдын сабагы болчу. Албетте, коңгуроо шыңгыраганда адатынча балдар шашкан бойдо сыртка жөнөштү. Үйлөрүнө жеткенге шашты. Азамат агай болсо атайын эң аркада калып, байкатпастан Бакайды өзүнө чакырып алды. Класста экөө гана калды. Ошондо Бакайга карата Азамат ушунчалык жакшы мамиле кылды. Акыбалын сурады, үй бүлөсү жөнүндө кабар алды, көңүлүн көтөрдү, жылуу сөздөрүн сүйлөдү. Ошондон кийин акырын бир сөз айтты. Бакай, мен сага бир сыр айтсам эч ким айтпайсыңбы? Жок, айтпайм. Бир аманатты сага тапшырсам эч ким билбейби? Эч ким билбейт. Сөз бересиңби? Сөз берем. Анда эмесе деп туруп отура калып, бирдемени жазып берди. Көрсө ал кийинки жаңы тема экен. Эмесе ушуну жаттап кел. Бирок бир шарт менен эч ким билбесин, бир да классташың айтпагын деди. Бакай макул болду. Эки күндөн кийин Азамат кайрадан сабакка кирди. Дароо эле жаңы теманы жазып, ким билет деп отличниктерден сурай баштады. Эч ким жооп бере алган жок. Бакайды тургузду. Классташтар дагы күлүштү. Бирок Бакай жооп берип койду. Так кыска жообун берди. Классташтар ушунчалык таң калды. Ооздорун ача карашты. Агай ушунчалык жылуу сөздөрүн айтып, Азаматсың деп жалысынан таптап, мактап туруп Бакайга 5 койду. Бул Бакайдын өмүрүндө биринчи жолу 5 алыш эле. Классташтар таң калды. Ошентип ушул окуя 3 жолу кайталанды. Кийинки жолу жооп бергенде бир да классташы күлгөн жок. Андан кийинки жооп бергенде баардыгы Бакайга сый-урмат менен карай баштаган эле. 4-чү жолкусунда Бакай өзү кол көтөрдү. Ал ушунчалык өзгөргөн болчу, өзүнө болгон ишеним пайда болгон. Чындап эле өзүнчө даярданып келген. Мындай анын тагдырында эч качан болгон эмес эле. Бир гана бул сабактан эмес, бара-бара башка сабактардан дагы өзүнө болгон ишеним пайда болуп, кол көтөрө баштады, даярдана баштады. Бакайдын өзгөргөнүнө бир гана классташтар эмес, башка мугалимдер да, мектеп директору да ушунчалык таң калды. Ошентип отуруп күндөн күнгө өсүүнүн, күндөн күнгө билими тереңдөөнүн жолунда болду Бакай. Бир жылдын ичинде классташтарын эле эмес, мектептин алдыңкыларынын катарына кошулду. 2 жылдын ичинде райондук олимпиадаларга катышып, чоң ийгиликтерге жете баштады. Ошентип отуруп, жылдан жылга жакшырып, өсүп, өнүп отуруп, Бакай мектепти алтын сертификат менен бүттү. Андан кийин эң бир мыкты окуу жайга тапшырды. Аспирантурада окуду, илимден доктор болду. Өзүнүн тармагындагы эң мыкты адистердин катарына кошулду. Башталат баары майдадан.
байкабайт, аны майдадам деген бир сөз бар. Жакшылыктын кичиги, чоңу жок. Жакшылык деген жакшылык. Бир адамдын кичинекей жакшы сөзү, жакшы мамилеси, жакшылыкка болгон багыттамасы жана ишеними дагы бир адамдын келечегинин жаркын болушуна, жакшы жакка түбөлүк өзгөрүшүнө, оомат, ийгилик күтүшүнө себеп болду. А дегенде сөзү болот, андан кийин өзү болот. Бири-бирибизге колдон келишинче жылуу мамиле, жакшы сөз багыштайлы.